Бул апта соңунда Борбор калаада 3-чү элдик курултай өттү. Ага республиканын жалпы аймактарынан келген 700гө жакын делегат катышты. 2 күнгө созулган элдик жыйында президент Садыр Жапаров мамлекеттин экономикалык өсүшү, жаңы тарыхый чектерди багындыруу жолундагы аткарылып жаткан иштерге кенен токтолду. Өз сөзүндө өлкө башчы мамлекеттин ички дүң продукциясын быйыл 1,5 триллион сомдук чекке жеткирүү пландалганын билдирип, экономикалык эле эмес, ар тараптуу аткарылып жаткан алгылыктуу жумуштарга учкай токтолду. Алсак, канча жылдан бери чечилбей келе жаткан кыргыз-өзбек чек арасына чекит коюлуп, аны менен катар кыргыз-тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыкканын билдирди. Ал эми коррупцияга, кылмыштуулукка каршы күрөш улантылаарын, бирок бул багытта элдин колдоосу керектигин кошумчалады. Ошону менен бирге коомдо мугалимдерге, дарыгерлерге, аялдарга жана балдарга карата зомбулукка жол берилбеши керектигин баса белгиледи. Курултайдын 3-чү жолу өтүп жатканына карабай, делегаттар аймактардан майда-чүйдө социалдык көйгөйлөрүнөн өйдө көтөрүлө албай жатканы бул жолку жыйында да басымдуулук кылды. Бир катар серепчилер Курултай институту келечекте ийгиликтүү иштеп кетсин десек, мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди талкуулаганга өтүшү зарыл деп эсептешет. Эгер жыл сайын майда социалдык көйгөйлөрдү чечүү менен алектене берсе, Курултайдын кадыр баркы түшүп, катардагы жыйындардын бирине айланаарын айтып жатышат. Жыл соңунда 2 күн катары менен өткөн элдик жыйындын урунттуу учурлары кесиптешим Нурзат Көчүмкулованын материалында. Кандай гана маселелер болбосун, мына трибунага чыгып ачык айткыла. Силердин чапаныңарды чечип албайт эч ким, бир тал чачыңар түшпөйт. Өзү Кыргызстанда сизден башка дагы министрлер иштейби? Өткөндө бир байбиче биздин лампочка устават эле го Садыр Нуркожоевичти. А биздин өнүгүүгө карай кеткен жолубузда өзгөчө жарык берген биздин прожекторубузду айткым келет Садыр Нуркожоевич сизде. Жашым 81'de 8 minut берип койду. Сылык. Жо мен президентке айтып атам, сенден сураган жок. Ажалга тике карап, башын ажалга байлап барып, Камчыбек Кыдырышаев согуш мезгилинде ошо жерде туруп, биздин пайдабызга чечип берди. Азыр эми бүгүнкү күндүн манасы десе пакта койду дейсиздер, бирок тарых таразалайт. Борбор калаада президент Садыр Жапаровдун катышуусу менен 2 күнгө ылайыкташкан 3-чү элдик курултай бүгүн жыйынтыкталды. Элдик жыйынга министрлер кабинетинин төрагасы баштаган өкмөт мүчөлөрү, жогорку кеңештин депутаттары менен катар өлкөнүн бардык аймактарынан 698 делегат катышты. Бул жылкы иш-чара жылдагыдан өзгөчөлөнүп, мында чогулган делегаттардын эң улуусу 98 жаштагы атагы Ажонун атынан ак чепкен жабылды. Андан соң мамлекет башчы Садыр Жапаров өлкөдөгү абал тууралуу кайрылуу жасап, бүгүнкү иш-чарада өлкөнүн, элдин, бийликтин жана мамлекеттин жаркын келечеги тууралуу талкуу болоорун эскертти. Ошондой эле Ажо кыргыз-өзбек чек арасынын чектери толугу менен чечилип, кыргыз-тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыкканын, мамлекеттин ички дүң продукциясын быйыл 1,5 триллион сомдук чекке жеткирүү пландалганын кошумчалап, коррупцияга, кылмыштуулукка каршы күрөш улантылаарын билдирди. Аны улай учурда жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу багытында артыкчылыктуу аракеттер ишке ашырылып, жакынкы жылдары өлкө боюнча 40 миңден ашуун жаңы батир курулаарын, коомдо мугалимдерге, дарыгерлерге, аялдарга жана балдарга карата зомбулукка жол берилбеши керектигин, андан сырткары бир катар аткарылып жаткан багыттарга кенен токтолду. Биз туруктуу өнүгүүгө, тынычтыкты чыңоого, илим билимди, маданиятты жана сооданы өнүктүрүүгө багытталган ар кандай демилгелерди колдойбуз. Кыргызстан диалогко, өнөктөштүккө жана өз ара натыйжалуу кызматташууга ар дайым даярбыз. Биз атаандаштыкка эмес, ишенимге жана өз ара түшүнүшүүгө негизделген дүйнөлүк гармониялуу тартипке умтулуудабыз. Бүгүнкү курултайдын урматтуу катышуучулары, Кыргызстан өз күчү, талыбаган аракети, ресурстары менен мүмкүнчүлүк аркылуу сапаттуу өнүгүүгө кадам таштадык. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору буга чейин ондогон жылдар бою текчелерде чаң басып калып кеткен. Биз бул долбоорго киришкенибизде ага ишенбегендер атүгүл бул жолду жомок деп шылдыңдап күлгөндөр да болгон. Азыр ал жомок эмес экенине, ишке ашып жаткан кадимки долбоор экенине баарыңыздар күбө болуп отурасыздар. 27 декабрь күнү бул жолдун расмий курулуш иши башталат. Андан соң сөз кезеги делегаттарга өтүп, алардын басымдуу бөлүгү аймактарды жана айылдарды өнүктүрүүгө басым жасап, социалдык маселелерди көтөрүштү. Биздин Насыр Нисанов айыл өкмөтүндө Тескей Кожек айылында ал чалуу участогунда
дамба маселеси турат да. 30 жылдан бери чечилбей келе жаткан маселе булчу. Ал жерде бир 500 ашуун түтүн кожолук аябай коркунучта жашап келатат 30 жылдан беричи. Биринчиси мектеп куруу, ошо Датқайын өкмөтүнүн медресе деген айылы бар. Ошол жерде 12 жыл болду, жер берилген, 2 гектар жерге ушу мектеп салынбай турат, планга кирбей атат. Бишкек шаарында жана Калы Сордо конушундагы динаш боюнча биз жылнашты жылда кайрылабыз. Жылда жок да, ошол динаш маселени чечип бербесе, биздин Калы Сордодогу көптөгөн үйлөр кулап, уже былтыр бир абыш кабыстын үйү кулап калган. Ошон үчүн мен бияка элдик курултайга атайын ушу Калы Сордо конушунан келдим. Жашаган аймактарындагы ар тараптуу көйгөйлөрүн билдирип келишкендер арасында өлкөдөгү банктардын ишмердүүлүктөрүнө нааразычылыктарын айткандары да бар. Анын себебин арзыбаган акчаны пайызга берип, процентин төлөй албадың деген жүйө менен үй жайларын тартып алгандарды банк кызматкерлери эмес, талап тоноочулук менен алектенген каракчылык дейт Бишкек шаарынан келген делегат. Бизге Германиядан келген кредиттер бар. Мына ошо кредиттер 84 миллион дыйкандардын, биздин Кыргызстандагы дыйкандардын орто бизнестерин жана чакан бизнестерин колдоо боюнча атайын программада 10 жылдык мөөнөттө Германиядан 84 миллион еврода тегирмендер келген. Мына ошол 84 миллион евро Кыргызстанга келгенде желип, таланып, толонуп жок болуп кеткен. Келген тегирмендер 1956 жылкы Европанын драбилкалары болуп чыгып атат да. Кана жаңы тегирмендер, высший сортун чыгарган. Буга жооп бербей атат Минфин бүгүнкү чейин. Бир чоң көйгөйдүн бири бул Кыргызстанда, мен айтар элем, светтен дагы, алтындан дагы. Бул элдин эң чоң көйгөйү бул банктар элге азап салып атат да. Себебинде банктардын баары депутаттардыкы, байлардыкы. Алар өздөрүнө ылайыктуу мыйзамдар чыгарып алышкан. Мыйзам эл үчүн, мамлекет үчүн иштеш керек. Бул жерден мына жакында эле Арчыбештен $5.000 $100.000 уюн тартырбайды. Мен барып $100.000 турган үй бербейсиңер, $95.000 бул эмне кылганына карасам, мыйзамдын чегинде дейт. Бул мыйзам эмес, бул каракчылык. Мыйзам бул эл үчүн, мамлекет үчүн иштеш керек. Кайтарып бериш керек. Ошол мыйзамга оңдоо түзөлөрдү киргизүү үчүн дагы биз бул жерден ошол немени көтөрүп чыгабыз да. Андан сырткары делегаттардын арасында айрымдары президентке кайрылып, Кыргызстанда сизден башкалар иштейби деген суроосун узатса, курултайдын дагы бир делегаты Садыр Жапаров өлкөнүн өнүгүүсүнүн прогрессивдүү жолун жарыктандырып жатканын айтып, мамлекет башчыны лампочка эмес прожектор деп атады. Өткөндө бир байбиче биздин лампочкабыз деп атты эле го Садыр Нуркожоевичти. Биздин өнүгүүгө карай кеткен жолубузда өзгөчө жарык берген биздин прожекторубузду айткым келет Садыр Нуркожоевич сизде. Мен баятан берки делегаттардын чыгып сүйлөгөнүн көрүп туруп, өзүмчө бир ойго келдим да. Өзү Кыргызстанда сизден башка дагы министрлер иштейби? Себеби чыгып аткан делегаттардын бардыгы президентке кайрылып атабыз да. Айыл өкмөт, аким, губернатор, министрлер бул кандай болуп калат? Ал эми дагы бир делегат чек ара боюнча чечилген маселе боюнча оюн ортого салып, кезинде кооптуу, ары согуш абалына жеткен көйгөйдү көтөрүп, ажалга тике карап, башын өлүмгө байлап барып, Камчыбек Ташиев согуш мезгилинде жеринде туруп, маселени Кыргызстандын пайдасына чечилишине себепчи болгон УКМКнын башчысын Кыргызстандын азыркы манасы деп атады. Бул жакта билбей эле баягы дивани эксперттер жазып жүрөт, бирок өтө кооптуу абалдар, согуш абалына жеткен эле ажалга тике карап, башын ажалга байлап барып, Камчыбек Кыдырышаев согуш мезгилинде ошол жерде туруп, биздин пайдабызга чечип берди. Азыр эми бүгүнкү күндүн манасы десе пакта койду дейсиздер, бирок тарых таразалайт. 2 күнгө созулган 3-чү элдик курултайдын жүрүшүндө делегаттар айылындагы арыктагы суусунан тартып, тамарка, миграция, бала бакча, мектеп, ал тургай жолдо иштебей турган светофор сындуу жалаң гана социалдык маселелер көтөрүлдү. Дегели аты бар, бирок аткарып жаткан иштеринен дайын жок жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө да нааразычылыктар болбой койгон жок. Ошол эле учурда азыркы интернет көйгөйү да көз жазымда калбады. Гендердик теңчилик цивилизацияда өлкөбүзгө 30 жыл мурун кирип келген башка өлкөнүн идеологиясы жаштарыбызды үй бүлө куруу жоопкерчилигинен алыстатып, үй бүлө курса ажыраштырууга аракет кылат, ажырашпаганын аз балалуу болууга үгүттөп, жүрөгү таза алтындай болгон балдарыбызды өзүбүзгө каршы тукуруп, баш ийбес кылып жатат. Садыр Нуркожоевич, ушул маселе боюнча жардам керек болсо мен даярмын да сизге.
Эскерте кетсек, кечээ курултайдын жүрүшүндө өлкө башчы ар бир делегатты кандай маселе болбосун жаап жашырбай ачык айтууга чакырган. Мындан улам келген делегаттардын баары трибунадан президенттин өзүнө ачык айкын кайрылып жатышты. Ал 80-ден өткөндөргө эчтеке бербейт экен. 3 мүнөт сүйлөп атканда оозуңан жүрүп кете берди го деген. Эми мен суранарым. Жашым 81-де 8 мүнөт берип койду. Сылык. Жо, мен президентке айтып атам, сенден сураган жок. Себеби бул жерде маселенин баары курултайдын 14 эмеси отурат. Баары бир ажобус кайтылат. Ал эми курултайга келгендер үчүн юстиция министрлиги тарабынан да атайын коомдук кабылдама уюштурулган. Ага аймактардан келген делегаттардын суроо жана сунуш кайрылуулары кабыл алынып, маалыматтар берилген. Юстиция министрлигине дагы 2 күндүн ичинде 30дай жаран кайрылды. Андан сырткары да кагаз жүзүндө арыздарын берүү боюнча болду. Негизинен суроолор болсо, бул укуктук чөйрөдөгү маселелер, бул ушул жарандардын укуктары, жерге болгон укуктары, социалдык укуктар, документтерди калыбына келтирүү, мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардамдарды алуу, юридикалык жактарды, айылдагы жамааттарды каттоо, кооперативтердин иш-чаралары, ошол эле өкмөт уюмдардын, коомдук бирикмелердин ишмердүүлүк боюнча да суроолорду берип атышат. Андан сырткары нотариустун кызматтары, региондорго жеткиликтүүлүгү боюнча биздин акыркы жасаган реформалардын алкагы да өздөрүнүн дагы ошол айылдарга жанагы локалдык лицензияларды кантип алуу боюнча, ошол эле учурда алыскы райондордогу адвокаттардын жетишсиздиги боюнча кандай кылсак жергиликтүү деңгээлде кандай иштерди жүргүзүп, аларга жеңилдетилген тартипте ошол аймактарда иштөөчү адвокаттарга лицензия берүү боюнча да суроолор болду. Деген менен эксперттер жыл сайын эле элдик курултайда айылдык, райондук, облустук бийликтегилердин аткара турган милдеттери өлкө башчынын алдында айтылып жатканына нааразы. Жылына бир ирет өткөрүлчү бул элдик жыйында мамлекеттин өнүгүүсүндө салым боло турган маселелер көтөрүлсө дешет. Мындан улам жыйындын ишине өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл дейт. Бүгүнкү күндө мамлекеттик экономикага салым кошо турган, мамлекеттин келечеги үчүн же болбосо бир алдыга бир 20-30 жылдык долбоорлор менен ошондой эле баягындай жакшы бир каражат чүрүп бере турган, жаратмандык менен кыла турган бир иштерди сунуштаса абдан менимче жакшы болмок. Андан тышкаркысы ошол курултайда бир эле Бишкек шаарына жылда өткөрө бербей, бул курултайга статус берип туруп, 7 областка 7 башка курултай өткөрүш керек экен. Себеби президентибиз бара жатканда, тиешелүү өкмөт өкүлдөрү ошол өрөнгө барганда, жанагы элдин айтып аткан көйгөйү биз ошого чейин эле бул маселелер чечилип калат экен. Ошентип 2024-жылга белгиленген 3-чү элдик курултайда жыйынтыкталды. Анда аймактардан келген делегаттар тарабынан айтылган ар бир маселеге президент тарабынан жооп берилип жатты. Абдыкадыров Илгиз Маматкасымович, Базар Коргон району Сайдык Умайыл аймагы. Сайдык Умайыл өкмөтүндө жол асфальттоо боюнча, жолдорду асфальттоо боюнча фонд түзүлгөн. Төмөндө дагы келебизге алган бир жараныбыз делегат маселе көтөрдү эле. Фонд түзүлүп, анан ар бир литр бензинден 1 сомдон төлөйт экенбиз деп. Жаңы техникалар. Запчастарын да мамлекет алып беребиз. Эмгек акысын дагы мамлекет төлөп атабыз, Минтранстын, жолчулардын. Ошондуктан элдин өзүнүн төлөгөн акчасы ошо асфальттоого кетсин. Биз айылдардын арасында эле эмес, жайлоолорго чейин, тоолорго, курортторго чейин асфальт жеткизели деп атабыз. Баягы Европада өнүккөн өлкөлөрдөй кылалы деп атабыз. Мына ошого ушул фонд керек. Белгилей кетсек, элдик курултай институтун түзүү жөнүндөгү беренелер баш мыйзамга алгачкы жолу 2021-жылы киргизилген. Андан бери 2 ирет элдик жыйын уюштурулган. Биринчи жыйында 1000 делегат катышкан. Ал эми элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам 2023-жылы 24-июлда кабыл алынган. Ага ылайык делегаттардын саны 700 киши деп белгиленген. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.